өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Булсын олор. Алейкум, урматтуу бир туугандар. Биз ушул Билал балабыздан кабар алганы келдик. 17 январь күнү биз сбор ачкан болчук. Наристенин эки көзүндө злокачественный опухоль, айтканда рак бар дегенденчи. Азыр биз өз көзүбүз менен көрүп, ушул Наристебизди зыярат кылып кабар алганы келдик. Чынында эле Билалдын бул азыр чуркап жүрсө, дени сак балдардай эле да, даже өзү билбейт экен ушундай оор менен ооруганын билбейт да. Бир көзү 100% көрбөйт экен. Азыр ушул опухоль экинчи көзүнө өтүп бараптыр да, туугандар. Бизге ата-энеси кайрылганда 1,5 миллион каражат керек деп кайрылышкан болчу. Бирок тилекке каршы кечээ күнү дагы клиника мондай реестр бериптир да. Бул жерде бир курстук химиотерапиясы 670 000 рубль деп жазып бериптир. Мындай айтканда, бүгүнкү күнү ушул Билалдын эки көзүн операция кылып, химиотерапия жакшы кылыш үчүн жалпы суммасы 4 миллион каражат керек болот экен, туугандар. Мурункудай 1,5 миллион эмес. Азыр бул себеп дегенде мурун бир көзү болчу экен, азыр уже экинчи көзүнө да өтүп бараптыр да. Ошон үчүн азыр 4 миллион каражат керек болот экен, туугандар. Ушул элден чогулган каражатты биз алып келгенбиз. Ошол жалпы биздин мусулман бир туугандар, Москвада иштеген, Кыргызстандагы бир туугандар, ар тармакта иштеген биздин боордош мекендештерибиз өздөрүнүн салымын кошуп, ушул биздин ачкан счетубузга акча короторушкан кыргыз бир туугандар, өзбек бир туугандар, тажик бир туугандар бар, ушул өздөрүнүн салымын кошту, ушул Наристенин ден соолугуна деп. Учурдан пайдаланып баарыңыздарга Аллах Таала ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар, эч жамандык көрбөңүздөр. Пешенеттер адал эмгек менен тапкан ар бир тыйыныңыздар жакшылыктарга буйрсун, тойлорго буйрсун. Ушул Аллахым башыңыздарга мындай муктаждыкты салбасын, үй бүлөңүздөргө, ушул балдар оорубасын. Бир туугандар, анан кийин ушул видеонун түбүнө биз бул Билалдын ата-энесинин эсеп счетторун, карта номерлерин калтырып кетебиз. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн бир туугандар. Биз ушул 5-6 күндүк өмүрдө Аллах берген аманат жашоодо сыноо жашап атабыз. Эртеңки күнүбүз кандай болуп кетерин биз да билбейбиз, туугандар. Эртең мындай сыноо биздин башыбызга да түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир туугандар, азыр лотерея сатып алып атабыз да, машина утуп алайын депчи. Же болбосо башка нерсе утуп алайын деп. Бирок биз акыретте сооп утуп алайын деп мындай сооп сатып албай атабыз. Келиңиздер, сооп кайсыл жерде сатылып атат десе, сооп ушул Наристеге сооп сатылып атат, бир туугандар. Жүрөгүңүздөрдөн чыгышынча, мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша ушул Билал Наристебизге аз да болсо салымыңыздарды кошуп, ушул бир тууганыбыздын жакшы болуп кетишине себепчи болуңуздар и акыреттик сооп сатып алыңыздар. Бир туугандар, ошол мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму ачкан Билалга сбор деген WhatsApp группага ошол эсеп счетко которгон бир туугандар, мына сиздердин аманатыңыздар 154 023 рубль болду. Ата-энесине тапшырабыз. Учурдан пайдаланып ушул салымын кошкон бир туугандарга санап алсаңыздар болот. Бир туугандарга өзүңүздөрдүн эмеңиздерди билдирип койсоңуздар, ыраазычылыгыңыздарды. Алейкум кыргыз элим. Ушу эл журтка рахмат, ушунчалык эме кылдыңар. Ушу бул акаларга Алла ыраазы болсун, ушунчалык эме кылып топтоп алып келип берди. Ушунчалык эмес. Билал кел. Баламдын кичине ооруган. Кел, абаларга, эжелерге. Рахмат эжелерге. Кана? Янанай. Алла ыраазы болсун кыргыздар. Мен жакшы болсоң, ким болосуң чоңойгондо? Эжелер, абалар рахмат деп койчу. Алла ыраазы болсун деп койгон. Рахмат дейт эле. Алла ыраазы болсун деп. Рахмат деп кой. Рахмат да. Рахмат да. Рахмат деп кой, эже. Рахмат деп кой.
Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздердин ушунча кошуп бизге салымын кошконду, акчаларыңыздар, дуаларыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Бизге канчалык дуа тилеп, акча салым коштуңуздар сиздерге оң эселеп кайтсын. Ушу уюмду уюштурган сиздерге да терең ыраазычылыктарды айтабыз. Ушу балабыздын жакшы болуп кетишине себепкер болуп атасыздар. Мындан да наракка улантып бизге себепкер болуңуздар. Балабыздын лечениясына дагы көптөгөн каражаттар керек болуп жатат. Şu sizlerge ыраазычылык азыр бардыгын алып келип тапшырышты бизге. Урматтуу туугандар, быйыл кичинекей нариштебизге ачылган сбор жабылды. Мына бүгүн Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму келип атинесине тапшырдык. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Бардыгыңыздардын ушул салым кошкон 1 сомуна чейин биз аманатты жеткирип бердик. Буйруса мындан кийин биздин Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюмубуздун YouTube каналына чыгат. Телефон номерлер, карта номерлери бардыгы ушул агабыздын өзүлөрүнүн карта номерлери коюлат. Ошол жактан байланышып дагы салым кошсоңуздар болот. Анткени буга чейин 1,5 миллион деп эле айтылган, бирок 4 миллион керектелет экен. Бир жак көзү толук түрдө көрбөй калыптыр, экинчи көзүн сактап калыш керек экен. Ошон үчүн кайдыгер карабай дагы да салым кошуп жардам бересиздер деген үмүттөбүз. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Бүгүндөрдө өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, суудан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Керек сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Чең алсын деп адамзат